Нариман Тулеев азырынча мэрдин кызматын аткаруучу болуп калат. Тажикстанның УКМКсы чек арадагы чыр боюнча билдирүү таратты. Балбок Тулебаев башка кызматка дайындалды. Чимкириктерге ким кепилдик бере алат? Бактыбек Сыдыков Манас эл аралык аэропортуна эмнеге эле жабышат десе. Кыргызстандык Нурболот дүйнөнү таң калтырды. Садыр Жапаров отставкага кетет. Биринчи вице-мэр Нариман Тулеев мыйзамдын негизинде мэрдин милдетин аткарып жатат. Аны баш каланын макамы жөнүндө мыйзамына таянуу менен отставкага кеткен мурдагы мэр Азиз Суракматов 21-октябрда кызматка дайындаган. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Тулеевдин кызматтан бошотуу тууралуу арызы 3 күн ичинде каралыш керек болчу, бирок ал каралбагандыктан Нариман Тулеев биринчи вице-мэр жана мэрдин милдетин аткаруучу бойдон кала берет, деп түшүндүрдү мекеменин басма сөз кызматы. Нариман Тулеев 22-октябрда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарбай калганын, мындай чечимди президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров менен бирге кабыл алганын жарыялаган. Нариман Тулеев менен жолугушканы тууралуу Садыр Жапаров да билдирген. Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматы чек арада чыккан окуя боюнча билдирүү таратты. Бул тууралуу тажик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Тажикстан такталган жерде өзнүкү деп эсептейт. 25-октябрда саат 13:30да Исфана районунун Ходжай Алоо айылынын тургундары эскилиги жеткен суу түтүктөрүн алмаштырып жатканда 25-30 курал көтөргөн кыргыз чек арачылары келишип тургандардан ишти токтотууну талап кылышкан. Чек ара кызматкерлери Тажикстандын аймагын такталбаган аймак деп ок чыгарган. Эч ким жабыркаган эмес, деп айтылат Тажикстандын УКМКсы. Чыр чыккан жердеги кыргыз жарандарынын айтымында, тажик жарандары Үчтөбө айылынан чек ара аркылуу жер алдына суу түтүк өткөрүп жатканда кыргыз чек арачылары келип ишин токтоткон. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбок Тулебаев кызматынан кетти. Балбок Тулебаев башка кызматка дайындалгандыктан кызматынан кеткен. Азырынча кайсы кызмат экендиги белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча Тулебаев президенттин аппаратын жетектейт. Жогорку кеңештин азыркы депутаттары кийинки шайлоого чейин бекер иштеп беребиз деп макулдугун берип жатышат. Бекер иштеген жакшы деңизчи. Бирок бекер нерсе качан эле болчу эле. Кээ бир жарандарыбыз бекер иштейт экен, макул иштей беришсин деп жатышат. Депутаттар буга чейин кандай чечимдерди кабыл алып келгенин билебиз да. Мисалга алсак, ун ташыган 3 бизнесмен үчүн атайын мыйзам кабыл алып, салыктан бошотуп коюшпады беле. Мунун айынан мамлекеттин казынасына канчалаган миллион сом түшпөй жатат. Мына 6 ай бекер иштебей эле өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору коюп, мамлекеттин казынасына дагы зыян келтирген мыйзамдарды кабыл алышса эмне болот? Бул чимкириктерге ким кепилдик бере алат? Булардын бекер иштеп бергенинен көрө таратып салыш керек. Мамлекет үчүн да коопсуз болуп турат эле. Башкасын айтпай эле. Акыркы 6-октябрдан бери кылган кылыктары 40тан ашып кетти. Булар жок дегенде мыйзам боюнча иш алып барганда, бүгүнкү талкуу жаратып жаткан шайлоолор боюнча маселе жаралбайт эле. Эми эл аралык коомчулук биздин өлкөнүн бийлигин канча убакытта тааныйт? Маселе ошол жакта болуп калды. Бактыбек Сыдыков Манас эл аралык аэропортуна жетекчи болуп дайындалгандан бери ызы-чуу токтобой келет. Көпчүлүктү нааразы кылган жагдай аэропорт менен байланышкан бизнеси бар адамдын Манаска жетекчи болуп дайындалышы туура эмес. Бул жерде кызыкчылыктар кагылышы болбой койбойт деп жатышат. Бактыбек Сыдыковдун аба бекетине байланыштуу бизнеси да бар. Анын үй бүлөсүнө таандык. АКК күйүүчү май куюучу комплекси компаниясы учактарга кирасынын ташыса, АКК Кейтеринг Ош эл аралык аэропортунун кызматын колдогон жүргүнчүлөрдү тамак аш менен камсыз кылат. Эскерте кетсек, Бактыбек Сыдыков аэропорттогу жетекчилик кызматка 2007-2013 жылдары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда Манаста президент болгон. 2010 жылы ага кылмыш иши да козголгон. Мекеним Кыргызстан партиясы менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Интеллект билим берүү борборунун окуучусу Нурболот Исматиллаев Россия 1 телеканалында «Удивительные люди» программасына катышып, өз талантын көрсөттү. 26-октябрда эфирге чыккан программада 12 жаштагы Нурболот 15 орундуу сандарды бир канча мүнөт ичинде көбөйтүп, акылы менен дүйнөнү таң калтырды. Өкмөт башчы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров отставкага кетет. Бул тууралуу ал Кочкор районуна барган иш сапарында билдирди. 10 январда президенттик шайлоо болот. Мен дагы катышам. Декабрдын башында отставкага кетем. Эгер шайлоодон өтсөм ажоо болом.
Өтпөсөм сиздердин араңыздарда жүрөм деп билдирди Садыр Жапаров.